Салам. Бүгүн мен Бишкектеги Ататүрк паркын кантип бузушканын айтып берем. Башында Сейил бактын аймагы 107 гектар болгон. Бирок парктын 1/3 бөлүгүнөн көбүн курулуш үчүн берип салышкан. Парктын аймактарын жеке менчикке берип, ал жакта курулуш жүргүзүүгө болбойт. Бул жер кодексин бузуу деп эсептелинет. Ошентип парктын аймагынын 1/5 жеке менчикке берилген. Алардын көбү бул парламенттин депутаттары, министрлер, судьялар, прокурорлор, маданият ишмерлери жана алардын туугандары. Алардын көпчүлүгү жерлерди бекер алышкан. Бул жерлер Бишкектин мэрлик кызматында Медетбек Керимкулов, Арстанбек Ногоев, Данияр Үсөнов жана Нариман Түлеев иштеп турганда берилип кеткен. Ататүрк паркынан жер берүү боюнча рекордту Медетбек Керимкулов койгон. Ал жеке адамдарга бир далай жерлерди тараткан. Бүтүндөй 88 участок. Бул болсо дээрлик 7 гектар жер. Жаңы жер ээлери бул участоктарда жашайм деп пландашкан эмес, же ага чындап эле муктаж болушкан эмес окшойт. Анткени алардын көбү жерлерин сатып жиберишкен. Парктан жер алгандардын арасында Кыргызстандын учурдагы президенти Сооронбай Жээнбеков да бар. Ошол учурда ал парламенттин вице-спикери болчу. Жээнбеков хан сарай куруп бир нече жылдан кийин сатып жиберген. Жээнбеков парктан жер алган жалгыз эле депутат болгон эмес. Ошол убактагы парламенттин спикери Алтай Бөрүбаев да участок алган эле. Ал Жээнбековго салыштырмалуу жерине үй куруп, азыркыга чейин ошол үйдө жашап келет. Жер алган министрлердин арасында мурдагы айыл чарба министри Александр Костюк да бар. Алган жеринде Костюк бассейни бар заңгыраган үй куруп, ал эми 2015-жылы үйүн сатып жиберген. Мурдагы юстиция министри Курманбек Осмонов тууралуу айта турган болсок, ал дагы деле паркта салынган 2 кабаттуу үйүндө жашап келет. Ататүрктөн участок алгандардын арасынан эң жашы пианист кыз Айтурган Турапова болгон. Ал участокты 17 жашында алган. Ал эми Бишкек шаардык кеңешинин экс-депутатынын уулу Улукбек Узакбаев жер алып жатканда 16 гана жашта болчу. Кыязы Ататүрк паркы жеке курулуштар үчүн кайтарымсыз берилгендей. Бирок шаар бийлиги дагы деле жерлерди кайтарууга ынтызар. Бирок аны кайтаруу оңой олтоң иш эмес. Бардык берилген жер тилкелеринин 80% башка колдорго өтүп кеткен. Эми мамлекет сот аркылуу алардын мыйзамсыз берилип кеткендигин гана далилдебестен, азыркы ээлерине компенсация да төлөп бериш керек болот. Дагы көбүрөөк билгиңиз келеби? Биз бул үчүн атайын интерактивдүү карта түздүк. Сиз ал жактан парктан жер алгандар тууралуу кененирээк биле аласыз.